Салам достор, эфирде убактыңыздарды үнөмдөө үчүн Кызык кино каналы. Бүгүн биз болгон окуяга негизделип, 2-дүйнөлүк согуштан кийин бир кичинекей кореец кызды Сүлейман аттуу түрк аскери кантип сактап калганы тууралуу айтабыз. Алды менен биздин каналга катталып, коңгурочону баса кетиңиз. Биз баштайбыз. 2-дүйнөлүк согуштан кийин эле 5 жылдан кийин Түштүк Кореяга Түндүк Корея кол салганын баарыбыз эле билебиз. Албетте бул чек ара чырынан кийин башталган. 1950-жылы ошондой кол салуулардын биринде бир айылдын кичинекей бир кызы аман калат. Бул учурда Түштүк Кореяга жардам берүү максатында Америка менен Туркия аскер жөнөтүшөт. Башкы каарманыбыз Сүлейман механик жана уста иретинде согушка жөнөтүлөт. Анын жакын досу Али да аны менен кошо согушка аттанат. Кызыгы анын иштеп жаткан Истанбул шаарында жакшы көргөн кызы бар эле. Андан да кызыгы айылда болсо Сүлейманды иштен жактырып жүргөн дагы бир кошуна кызы бар эле. Сүлейман согушка аттангандан кийин үйдөгүлөрүнө жана сүйгөнүнө кат жазып турат. Ошентип түрк аскерлери Кореяга жетем дегенче аларга кемеде аскердик билим беришет. Жолдон дагы бир Желал аттуу мергенчи менен да таанышып, жакын болуп кетишет. Ана мына дегенче бир канча күндөн кийин Түштүк Кореяга да жетишет. Аскерлер турган базага келип келбей жатып, ал жерге да чабуул коюшат. Ал жердин башчысы башка базага кабарлаша албаган үчүн бир командир менен жанагы Сүлейманды айдоочу Желалды мергенчи Алини болсо сакчы иретинде жанына алып алып жолго чыгышат. Жолдон бара жатып тузакка түшүшөт. Машиналары да жок калышат. Калган жолду жөө жүрүшмөк эле. Бара жатышып жолдон бир доош угуп калышат. Сүлейман төгүнүн билүү үчүн барганда кинонун баш жагында кичинекей Корея кызды таап алат. Ал жерде калтыра алышпайт эле. Ошон үчүн өздөрү менен алып алышат. Ошол бойдон барып башкы базага кабар беришет. Алар болсо аскер берип жардамга жөнөтүшөт. Бул учурда Сүлейман кызга бир аз үйрөнүп калган эле. Кызга болсо Аселя деп ат беришет. Ошентип жардам менен базага кайтып жатышканда жолдон бир машиналары бузулуп, аны оңдоо үчүн Сүлейман жана анын досу Али болуп калышат. Калган аскерлер жолду уланчат. Алар узакташып кетер замат Түндүк Корея аларга чабуул жасайт. Аз адам болушса да мергенчи досу Баатыр Али тайманда Сүлейман болушуп, көптөгөн душманды жерге кулатышат. Бирок душман көп болгондугу үчүн аларды да өлтүргөнү калганда алдыга кетип калган аскерлер жардамга келишип аларды куткарышат. Бул кабар Түркияга да тарап, согуш күчөйгөнүн угушуп, Сүлеймандын ата-энеси жана аны күтүп жаткан кыздары да жаман болушат. Сүлеймандын жасаган эрдиги үчүн сыйлоо максатында башкармалыкка жөнөтүшөт. Кызды болсо кореялыктарга кайтаруу иштери жүрүп жаткан. Бирок Асел Сүлеймандан айрылгысы келбей, машинага жашырынып артынан калбай ээрчип алат. Байкуш кыз шок абалында болгон үчүн сүйлөй албай жаткан эле. Ана мына дегенче кышта келип, артынан жазда келет. Бул кезде Асел менен Сүлейман ата кыздай болуп, бири-бирине аябай көнүп калышкан эле. Ал тургай ошол жердеги аскерлер да Аяш кызы сыяктуу Аселяны жактырып, оор басып калышат. Күндөрдүн биринде Аселя аскерлер сыяктуу сүйлөп баштайт. Болгондо да түркчө. Ошондуктан түркчөнү жакшылап үйрөнсүн деп ага түркчө сабак бере башташат. Аселя өсө баштаган сайын Сүлейманды ата деп чоңоет. Бир күнү аскерлер Сүлейман ханы тууралуу сүйлөшүп жатканын угуп калып, атасы деп ойлоп ыйлап келет. Себеби атасын өлдү деп түшүнүп алган эле. Анын көңүлүн көтөрүү максатында ошол күнү майрам боло турган. Ошон үчүн ошол жака барышып, жаңы көйнөк сатып беришип, бирге ойноп, чогуу көңүл көтөрүшөт. Эртеси Аселянын ата-энеси табылды. Аны кайра кайтарып алгылары келип жатат деген кабар келет. Сүлейман бул кабарды чынтөгүнөн билүү үчүн өзү барат. Караса бул тузак экен. Сүлеймандын жок экенин байкаган Али досу ага бир нерсе болду деп жүрөгү сезип, аны куткарууга барат. Жана ал жерден бир амалын жасап, Сакени куткарышат. Кинонун кызык жери эми башталат достор. Аны айтуудан мурда биздин каналга катталып, коңгурочону басып, лайктан жаадырып коюңуздар. Ошол түнү болгон окуяны эч кимге айтпай сыр тутушат. Эртеси аскерлердин маанайын көтөрүү максатында Американын белгилүү ырчысы концерт коюп келет. Али болсо анын күйөрманы эле. Бирок ошол күнү анын нөөбөтчүлүк күнү болгондуктан концертке келе албайт болчу. Сүлейман ага ошол ырчыдан сүрөтүнө кол койдуруп берем деп убада берет жана концерт учурунда Асел кызы аркылуу бул сөзүн аткарат. Бирок бул учурда Али өтөп жаткан кызмат жерине душмандар бастырып келип, Али ошол жерде шейит болот. Бир аз убакыттан кийин аскерлердин үйгө кайтуу убактысы келет. Сүлейман болсо ошол жерде көңүлдүү иретинде кызы үчүн калып калат. Аселдин аяш аталары катары болгон аскерлер үйлөрүнө кайтышат. Аны күтүп жаткан кыздарга жалка десең, бирок ортодо сүйүү бар экен. Бул күтүү да өзүнчө бир бакыт. Сүйгөн кызы Сүлейман үчүн радиодон ыр угузат. Бул ырды угуп Сүлейман да өзүнчө ырахат алат. Генералы Сүлеймандын калганына жини келип, буйрук боюнча алда кайтыш керек экенин айтат. Бирок Аселя Корея кызы болгон үчүн ал калышы керек болчу. Бир аптадан кийин Туркияга кеме менен кайтыш керек болчу. Аселя болсо интернатка
ата калат эле. Ооба достор, бул айрылуу өтө оор. Себеби ата кантип кызынан айрылсын? Сулеймандын ордуна өзүңүздөрдү коюп көрүңүздөр достор. Бул өтө оор. Бирок кызы ал жерде калгысы келбей, атасынын артынан барат. Ошон үчүн аны чемоданга салып болсун, аны да өзү менен алып кеткиси келет. Ошентип текшерүүдөн эми өттүм деп ойлогондо аркасынан жанагы интернаттын адамдары келип калып чемодандан кызды таап алышат. Бул бир кылмыш катары каралса да аны кечирип кайра кайтууга уруксат беришет. Бирок баары бир кызын таштагысы келбеген ата менен кыздын айрылуусу мына ушундай оор эле. Ошентип ал эски иш жерине кайтат. Бирок дагы да кызыгы, сүйгөн кызы ал көптөн бери келбеген үчүн анын чоң атасы башка бирөөгө берип жаткан экен. Же кызынан, же сүйгөн кызынан кургалган Саке айылына кайтып, алдынан чыккан кызга үйлөнөт. Башкача айтканда, айылда ичтен жактырып күтүп жүргөн экинчи кызга. Кайра 5 ай дегенде Истанбулга кайра келишет жана күндө Аселияны издөө менен алек болот. Башкача айтканда, согуш дагы деле жүрүп жаткан учурда аны табуу кыйын болчу. Согуш бүтө сала барып көрүп кайтам деп өзүн бир аз сороткондой болгону менен арадан билинбей 47 жыл өтүп кетет. 1999-жылы 17 августта болгон зилзаланы барыңыздар билсеңиздер керек. Ошол кезде да Сулейман кызын унутпаганын, ошондой коркунуч болуп турса да үйдө анын сүрөтүн карап отурган эле. Жада калса кореялык телекөрсөтүүлөрдү көрүп, балким кызын ошол жерде көрүп калармын деген оюнан эч кайтпайт. Бир күнү жада калса түшүндө да Аселияны көрөт. Эртеси бир телекөрсөтүүдөн кабар келип, Саке интервью алгылары келет. Ошол аркылуу кызын табышы мүмкүн эле. Журналисттер андан алган кабарды жана сүрөттү изилдешип, бардык архивтерди актарып, акыры кичинекей ошол Асел тууралуу маалыматтарды табышат. Бул кабардан Сакенин жүрөгү чыгып кетчүдөй болуп кубанат. Дагы да изилдеп отуруп, Кореядан анын дарегин табышат жана аны менен жолугушуп, чын эле анын ошол кыз экенин такташат. Ооба, бул изилдөө көпкө созулуп, акыры 2010-жылы Саке Сеулга келет. Көптөн күткөн жолугушуу кайра келем деген убаданын аткарылышына аз калган эле. Сулейман кызын күтүп жаткан. Аселия да сагыныч толо кусалык менен атасына жолугат. Достор, видеону Асел аттуу кызга жөнөтүп коюңуздар. Бул кадрlar чыныгы өмүрдөн алынган. Басак каналыбызга катталдыңыз деп ишенебиз. Дагы кандай кино чыгаралы комментарийга жаза кетиңиз. Сиздин оюңуз биз үчүн маанилүү.